27 январь 2023 жыл. Жеке ишкер Сайфиддин Урузиев 6 айдан бери Кара Суудагы соодагерлердин ишенимдүү өкүлү катары шайланып, алардын товарга деген акчасын өнөктөштөрү менен Орусия, Туркия, Дубайга жеткирип берип турган. Бирок Бишкекте анын шериктери жакында эле чоң суммадагы акчаны аткезчилик менен алып чыгууга шектелип, Ички иштер министрлиги тарабынан кармалганын айтышууда. Мындан улам ишкер аталган акча Кара Суудагы соодагерлердики экенин айтып, өлкө башчысына кайрылып, каражатты кайтарып берүүсүнө көмөктөшүшүн суранууда. Мен дагы бир президентибиз Садыр Жапаров Нуркожоевичке суранарым. Ушул жердеги бардык эл Кара Суудагы соодагерлер болуп, мен өкүл катары кылып мага акчасын беришкен. Ушул акчаларды илажы барынча тезирээк президентибиз Садыр Нуркожоевич кайтарып берсеңиз буйрук берип, ушул элдин акчасын элине кайтарып берсем деген. Сөз болуп жаткан акчанын толук суммасын жеке ишкер атоодон баш тартты. Тергөөдө маалыматты айтпоо боюнча тил кат жазып бергенин жүйө келтирди. Аны менен акчасын товар алдырып келүүгө берген 50ге жакын соодагер акчаны тезирээк алып, товар албаса сооданын сезону өтүп, чыгашага учурайбыз деп кооптонуп жатышат. Сайфиддин бизге пулубузду кайтып берсин. Биз базарда иштейбиз. Бир жума мурун эле 27 январда Ошто ушул акча сакталып турган үйгө каракчылар кол салып, ок атышуудан 2 адам жараат алган. Каракчылардан сактап калган акчаны жеке ишкер Бишкекке жеткирүүгө үлгүргөн, бирок ал жактан аткезчиликке шектелип кармалган. 27 январь 2023 жыл 7:20 чамаларда бизге кол салуу болду автомат жандардын немесимен. Мен болжолум боюнча 6-7 киши. Тергөөдө туурусын айтсам, бул тууралуу маалымат бербей туруң сураныч деп мен тил кат жазып келгенмин да, кокус комментарийга 1,5 келсе деген. Ошо милиция, ГКМБ, муру кызматкерлер суранышсызден пока эч кандай информация бербей турсаңыз деп суранышкан менен. Соодагерлердин өкүлү катары келген укук коргоо коомдук бирикмесинин төрагасы Бекболот Калыбеков акчаны карактоого күч структураларында иштеген жарандардын да тиешеси болушу мүмкүн деп божомолдойт. Анткени акчаны Бишкекке алып баргандар кармалгандан 2-3 күн өткөндөн кийин гана аткезчилик жол менен чыгарууда деп иш козголгон дейт ал. Атуусуна караганда баягы бирөө кайсы жерде турган, экичөө кайсы жерде турган, аткот жасаган, паткот жасаган, ошолордун кыймыл аракетинде согласован иштерин кылганда бул күч структурасында иштеген адамдарга дегендей жыйынтыкка келдик да. Биз баягы кайрабаштан сактанып атканыбыз ошонун. Муну деген кечемирдеген эле 2-3 күн эле болуп атпайбы иш козгогондачы. Ага чейин булар ойлонушту. Иш козгойлуу, козгобойлуу деп. Ал эми соодагерлердин адвокаты аталган акча соодагерлер тарабынан чогулганын айтып, ушул күнгө чейин налог патенттерин төлөп келгенин билдирип, акчаны кайтарып берүүнү өтүндү. 27 күнү аэропорттон аркылуу Бишкекке акча барган. Акча барып, буну шериги аркылуу ал жерде азыркы учурда укук коргоо тарабынан ал акча кармалып алынды. Анын шериги болгон, азыркы учурда атын айтпай эле коелу. Шериги азыркы учурда камакка алынды. Чоңдон чоң суранып, элдин атынан суранып келип отурабыз. Бул жерде кармалган акчаны тез арада чыгарып берүүсүн суранабыз. Себеби бул ишкерлердин иштери азыркы учурда токтоп турат. Ал эми каракчылык фактысы боюнча Ош облустук милициясы тергөө жүрүп, шектүүлөрдү издөө иштери жүрүп жатканын билдирди. Маалыматка караганда каракчылыкка шектелген жарандардын унаасы гана табылып, өздөрү из жашырып кеткен. Ал эми карактоого күч органдарынын да тиешеси болушу мүмкүн деген божомолду Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы четке какты. Ал 2005-2010 жылдардагы окуядан кийин 2022 жылдын сентябрында Баткендеги чек арадагы жаңжалдан кийин жалпы 100дөн ашык курал жарак жоголгонун, алар жөнөкөй элдин арасында экенин билдирип, табылбай жатканын кошумчалады. Ош шаарынын көчөлөрүнүн биринде 7 орундуу Мерседес үлгүсүнүн автоуну ал далил буюм катары Ош облустук иштер башкармалыгынын короосуна киргизилген. Ошондон бери тынымсыз иштер жүрүп жатат, алардын өздүгүн тактоо карма боюнча. Тилекке каршы ал жерде көпчүлүк ошо бет капчан, анан камуфляжчан болгондуктан азыр бир аз убакыт керек аларды тактабай. Бир 10 жылдын ичиндеги саясий окуялардан улам 100дөн ашуун ок атуучу куралдар ошо жарандардын колунда да.
ошолор да болушу мүмкүн. Бул жагдай боюнча биз Ички иштер министрлигине да түз кайрылдык. Бирок министрлик ишкерлердин ири сумма менен кармалганын же кармалбаганын ачыктабай комментарий берүүдөн баш тартты. Зыягүл Болот кызы, Азам Бузриков, Бейтарап, Ош шаары.